Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз итальяндардын улуттук тамагы болгон пиццанын обжорка деген түрүн кандай кылып жасалуу жолдорун Айсан экөөбүз бирге көргөзүп беребиз. Анда Айсан баштай берели. Биринчи эмнеден баштайбыз? Эң биринчи пицца даярдаш үчүн бизге тесто керек, ал камыр керек. Бизде камырыбыз даяр. Аны деген биз тоголок лепешка түрүндө тоголок кылып жайып алабыз. Айтсаңыз, качантан бери ушул пиццаны жасап, каяктан үйрөндүңүз эле? Мен ушул пиццада иштеп жатканыма толук 2 жылдын жүзү болду. Бул жумушка киргенде мен эч нерсе билчү эмесмин. Жаңы гана окуу жайды бүтүп, каникулга чыккан убакта болчу. Пиццерияга кирип, ошол жактан бүт бардыгын үйрөндүм. Биздин тестабыз даяр, эми бул жака биз үстүнө соус сыйпап, ингредиенттерин жасайбыз. Биздин соус даяр. Соустан кийин эң биринчи бизге фарш кетет. 150 градус ысыкта 10 мүнөттүк чала бышырылган фарш болуп саналат. Анткени биз деген фаршты чала гана бышырабыз. Эгерде толук бышырып салсак, анда биздин пиццабызга салынганда ал карарып кетет. Андан соң помидор. Помидор 100 грамм керектелет. Бул этти алгандан соң биз майдалап, ар бир бүт бетин жапкандай кылып коюп чыгабыз. Бул пиццага тузду салбайбыз, анткени туз камырыбызда, фаршыбызда, этибизде жана сырда да туз бар болуп саналат, ошондуктан туз бизге керектелбейт. Биздин пиццабыз даяр болду, эми буну биз печкага салабыз. Пиццабыздын биз жартысын даярдадык, эми бул жака бизге 200 грамм сыр керектелет. Бул сырды салып бүткөндөн кийин кайра печкага 1 мүнөткө салабыз. Сыр кичине эрип, өзүнө келиш керек. Буну эми кайра 1 мүнөткө печкага салабыз. Мына азыр биздин пицца даяр болгонуна аз гана убакыттар калды. Азыр сиз бул жактан башкасын жасай бериңиз. Мен болсо укропту акырында майдалап турай берейин. Биздин пиццабыз даяр болду. Биз буну жөн гана кооздоп жатабыз. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин пиццабыз даяр болду. Обжорка деген пиццанын азыр жыттанышы эле бир өтө даамдуу сезилип турат. Анда эмесе ооз тийип көрөлү кандай экенин бирге. Урматтуу айымдар, мына ушундай обжорка деген пиццаны бул үй шартында деле жасаса болот экен. Болгону керектүү ингредиенттерди сатып аласыздар. Анан биз көргөзүп бергендей кылып жасап жесеңиздер болот экен. Тамагыңыздар таттуу болсун.